Жалпы Садыр Кожоевич спецтехника 104 дана келди. Бюджеттен 1 миллиард сомго бул спецтехника келди. Анан кийин баягы суу сактагычты тазалай турган 6-8 техника келет. Бүгүнкү 2 техника келди. Аны көрөбүз. Анан кийин 40 дана руарларга деңиз машина алып берип атабыз. Жак. Ошо пикаптар сыяктуу. Ошондо жалпысынан 150 техникага жакын азыр ошол жерде тапшырылат. Садыр Кожоевич, бул Орто Токойдогу жашачулар сизден суранган. Мына ушул сизден атыңыздан белек кылып атабыз. Балык чапар. Мына бул амфибия. Баягы плавучий. Бул кирет дагы тазалайт. Суу сактагычтарды. Суу сактагыч тазалайт. Бул бульдозер. Бул 250 куб таштайт. Анан кийин бул жерде спецтехника бүт азыр канал өзүбүз курганга бүт бар азыр. 3 кубовый погрузчик. Бул значит бетономешалка готовый. Место. Ооба, билем. Өзү аралаштырып бетон куюп коет. Манипулятор мына ушундай болуп атабыз. Анан кийин бул жерде тралдар. Бул 12 метрлик ковшы стреласы гусеничный, ал 13 метрлик. Бир маселе биз мында мисалы южный региондорду ушундай окшогон драглайндар жетпей Өзбекстандан алып кетишибиз. Азыр эми алып келбейбиз. Эмдиги жылы районго бирден берип атсаң өзү. 3 техника азыр берилди. 3 техника берилди. Азыр эмдиги жылы дагы 360 техника келет. Гранттан уруксаат бербедиңиз беле? Биринчи кварталдан 350 келет. Ошондо райондо биз беуларды накачаем техника менен. Анан УОСто бронированный флаг пайда болот. Райондо. Узун экен, аябай жакшы. Узун. Алыстан тыштап тазалай. Садыр Кожоевич, биз районду усилить этейин деп атабыз. Күчөтөйүн деп атабыз. Өзү тендер жок эле, өзү курабыз. Азыр бүгүнкү күндө мына мисалы Дарья. Дарьяда мына чыккан канал. Бул бизге карайт азыр. Бизге карайт. УОСко карайт да. А мына каналдар бизге карабайт. Ошондо бөлүп салышкан да. Ошол мына фермерлер ушу наразы болуп атат да. Ошо мына каналдардын баардыгын биз өз баланска алабыз. Баланска алабыз дагы, анан райондорду усилить этебиз. Өзүбүз анан курулуш кылабыз. Каналды өзү курабыз, капитанство курулуш кылабыз, тазалайбыз, бар жокто өзү кылабыз. Мына ушундай, мына карасаңыз, азыр бизге баланста 5885 километр турат. Атигилерге 22. Ошо баардыгын алабыз. Жазалат да. Жолдор каралбай калганы, бу каналдар каралбай калганы ошо. Ошон баардыгын баланска алабыз. Өзүбүз бул жерден акчаны да топтойбуз, сууну да алып келип беребиз. Эң туура болот. Ушуну өзү кылабыз. Местный бюджеттен ал канал тазалап, башкасына кеткизген. Анан жаңылык. Жаңы технология Баягы каналга салган. Каналга салган. Баягы канвас Англиядагычы сразу катып калат. Сразу катып калат. Чакташ билбейм. Катып калганы азыр. Суу куюп коесуң сразу 50 жыл эксплуатация. Буну эмдиги жылы Сен бетондогондон көрө муну шарт түздөп туруп муну салып туруп профилин жасап турулur, ушул салып эле кете берет да, 4 киши. арзан да болот, ана бат да болот. анан кийин буну азыр биз сүйлөшүп атабыз. Завод турганда. Биз өзүбүздө муну менен өзү токтоткенен деп коет. Бизден чыгарайлы деп атабыз. Бая пикаптар мына ушул баягы сатыбыз баягы руарга берилет турган. Бизде райондо руар, районный управление аграрного развития. Эмнең бар десең эчтеке жок. Кабинет акимчиликте жана башка жакта. Ошого биз күчтөнтөбүз. Азыр ар бир районго руар менен спецтехниканы күчөйтөбүз. Ушунда биз райондун деңгээлинде жок дегенде ичине аграрный жагынан күчөйтөбүз. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, агроөнөр жай тармагынын урматтуу кызматкерлери, элибиздин токчулугуна, түшүмүбүздүн молчулугуна кам көргөн ишиңиздерди албан ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Алгач сиздерди айыл чарба кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар. Кыргызстандын айыл чарбасы өлкөбүздүн экономикасына арка бел болгон артыкчылыктуу тармактардын бири. Ал сапаттуу мол продукция өндүрүүгө жана аны менен тышкы соода сатыкка таандашууга, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жана жумуш орундарын түзүүгө шарт түзө турганын негизги багыт деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн шартында
республикабыздын агро өнөр жай комплекси азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өзүнө коюлган стратегиялык милдеттерди аткарууда бир топ ийгиликтерди жаратып келе жатат десек жаңылышпайбыз. Биз агрардык өлкө саналган Кыргызстандын айыл чарбасын ар тараптан колдоо менен өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып баруудабыз. Мамлекет тарабынан айыл чарба өндүрүшүн колдоо максатында мамлекеттик инвестициялар программасынын алкагында 7 инвестициялык долбоор, ошондой эле айыл чарбасын каржылоо, агро өнөр жай комплексин насыялоо долбоорлору, ирригация тармагын каржылоо, айыл чарба техникаларынын лизинги ийгиликтүү ишке ашырылып жатканын көрүп жатасыздар. Мына ушундай колдоо иш-чараларынын катарында бүгүнкү жакшы саамалыкты да кошууга болот. Буюрса алдыбызда каз катары тизилип турган мына бул техникалар айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп мен терең ишенемин. Жерлерде айыл чарбасы жаатындагы иштерде техниканын жетишсиздигинен өндүрүлгөн продукциянын өздүк баасы кымбат болуп келүүдө. Биз айыл чарба техникалары менен камсыз кылуу аркылуу айыл чарба продукцияларын рынокто атаандаштыкка туруштук бере турган абалга жеткирүү максатын көздөп жатабыз. Ушуга байланыштуу агро өнөр жай комплексине мамлекеттик чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Албетте анын жыйынтыгы тармактын өнүгүшүнө алып келет. Мына бүгүнкү иш-чарабыз бюджеттин эсебинен аскердик техника алуудан кем эмес мааниге ээ болгон иш-чара болуп жатат десек болот. 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысы 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Бүгүн суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен мына өзүңүздөр көрүп турасыздар 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 атайын техниканы берген турабыз. Ошондой эле 83 миллион сомго сатылып алынган 48 кызматтык автоунааны райондорубуздун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына тапшырганы турабыз. Бул техникалар айыл жериндеги дыйкан фермерлерибизге өз убагында суу жеткизүүгө, райондук айыл чарба башкармалыктарынын жетекчилеринин ыкчам иш алып баруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Ал эми эмдиги жылы болсо суу кызматын 400дөн кем эмес атайын техника менен камсыз кылалы деген планыбыз бар. Урматтуу мекендештер, дүйнө жүзүндө болуп жаткан экономикалык кырдаал кээ бир өлкөлөргө кризисти алып келсе, кээ бирлерине мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Мындай шартта алдын ала дыкат талдоо жүргүзүү менен жаңы рынокто өз позицияларыбызды тактап, ыңгайлуу багыттарда экспортту көбөйтүүгө басым жасашыбыз керек. Атамекен агро өнөр жай комплексин өнүктүрүүгө, анын натыйжалуулугун жогорулатууга, тамчылатып сугаруу сыяктуу жаңы технологияларды колдонууга, материалдык техникалык базаны жана өндүрүштүк кубаттуулуктарды модернизациялоого, ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга биринчи кезекте көңүл буруу зарыл. Тармакты санариптке трансформациялоо, инновацияларды, биотехнологияларды жана жасалма интеллектти киргизүү заман талабы болуп турат. Айыл аймактарынын социалдык инфратүзүмүн, инженердик тармактарды жакшыртуу, адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча ырааттуу, ыкчам иш-аракеттерди көрүшүбүз керек. Кадрларды, айрыкча илимий потенциалды калыптандыруу, квалификациялуу адистерди даярдоо маанилүү багыт экенин эстен чыгарбашыбыз керек жана бул маселелерди дагы колго алышыбыз керек. Урматтуу агро өнөр жай комплексинин кызматкерлери, мына бүгүн сиздер менен бирге жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Бир топ иштерди жасаганга үлгүрдүк. Ошол эле маалда алдыда дагы көп амбициялуу пландар, милдеттер турат. Биз агрардык өлкө катары климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү менен бирге айыл чарба товарынын өндүрүүчүлөрүнүн көптөгөн жетишкендиктерине жетүүсүнө шарт түзүп, алдыга кадам таштай беришибиз керек. Берилгендикти, чымыркан аракет кылууну, изденүүнү, бекем эркти жана гайрат күчтү талап кылган жоопкерчиликтүү ишиңиздерди дайыма ийгиликтер коштосун. Сиздерге чың ден соолук, күч кубат, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Эми алдыңыздарда турган техникалардын сертификаттарын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер.